Assalamu alaikum айымдар жана мырзалар, назарыңыздарға Ош шаарынан Южныйдан Тагдariyaga төлөнүү 8-14 тарыгынан толук бүтө элек үйдүн кыса вариантындагы 2 бөлмөлүү үйдү назарыңыздарга сунуштайбыз. Үйдүн алдында балдар ойношо корозу бар. Үйдү бир жума аралыгында буюрса оңоп түзөө иштерин бүткөн соң үйдүн кожоюндарына тапшырат. Андан соң өзүңүз кайрытыңызга жараша үйдү оңоп түзөөдөн өткөрсөңүз болот. Үйдүн биринчи кабаттары соода түйүндөрү, ал эми жердин алдында жер төлөдө унаа токтоштун жайлары дагы бар. Видеонун аягына чейин байкап турабыз. Биз лифттен жана тепкичтен көтөрүлгөндөгү 5-кабатка көтөрүлсөк, бул жакта бет маңдайдагы эшик, оңго бурулгандагы биринчи эшик, сол жактагы мынакей көрүп турасыздар, эшиги толугу менен борондолгон, ого өтпөс эшиктер. Эшиги эки жеринен кулпуланат. Үйдүн жалпы аянты 78 метр квадратты түзөт. Сымла деп оң жактан баш бага турган болсок, оң жакка баш баксак, бул жери жуунуп тарануучу бөлмөсү абдан кенен экен, аябай кенен экен. Эски 103 сериядагы ашкананын ичиндей эле кенен экен. Ушул эле бет маңдайында жайгашкан бөлмө бул ажаткана бөлмөсү. Ажаткана бөлмөсүнүн желдетүү системалары бар. Үй толугу менен бышкан курулган, мынакей көрүп турасыздар. Канализациянын жайы бар. Электр чогулары тартылган. Эшиктен бет маңдай келгендеги оң жакка бурулсак, биринчи бөлмөбүз бул ашкана бөлмөсү, айымдардын сүйүктүү бөлмөсү. Ушул ашкана бөлмөсүнүн балконго чыгып кетүү үчүн жайлары дагы бар. Эшиги, терезеси кара көк түстөгү пластиктен курулган. Бул жер эс алуу үчүн жайы, же болбосо чыным тартуу үчүн жайы деп койсок да туура болчудай. Бөлмөнүн терезеси күн чыгыш тарапты карап турат. Жана ошондой эле автомектепти карап турат экен. Бул жагы унаа токтоо үчүн, же болбосо балдар ойночу жайы бар. Жаңы подстанция коюлган, 3 фазалуу. Көрүп турасыздар, терезелери 20 же 30%дык күндүн нурун өткөрбөй турган терезелер, бөлмөнүн терезелери. Ичинен да көрүп турасыз, сырты күзгү сымал түсүндө, газ турбалары киргизилген. Үй бир жумадан кийин буюрса үйдүн кожоюндарына өткөрүлүп берилет, ремонт иштери үчүн. Эштен бет маңдай келгендеги бул бөлмөбүз конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнө 2 канаттуу эшик орнотуп аласыз. Бетондун чоңдугу дээрлиги 2 метрге жакын. Бул бөлмөнүн терезеси дагы 10 тарапты карап турат, көрүп турасыздар. Шип потологу кенен, бийик. Өзүңүздүн табитиңизге жараша оңдоп түзөөдөн өткөрүп аласыз. Эштен киргенде сол жакта акыркы бөлмөбүз бул уктоочу бөлмөсү. Мынакей көрүп турасыздар. Бөлмөнүн буруштары дагы, бөлүнгөн жайлары дагы бышкан кыш менен урулуп тосулган. Уктоочу бөлмөнүн ортосунда ушундай бул жерге да терезе орнотуп, эшик коюп алсаңыз да болот, балконго тарши этсеңиз да болот, эгер кааласаңыз. Бул ортодогу дубалды бөлүп алып таштап, кенен бөлмө кылып алсаңыз да болот. Терезеси панорамалык көрүп турат, кенен терезеси. Терезесинин түстөрү ак көк түстөгү. Бул бөлмөнүн терезеси дагы оңдор тарапты карап турат. Күзгү сымал, сыртынан караса 20-30% күндүн нурун тосот. Айымдар жана мырзалар, ушул 2 бөлмөлүү үйдүн наркына келип токтоло турган болсок, ар бир метр квадраты 730 акш доллары менен бааланууда. Андыктан төмөндөгү номерларга, баяндамадагы номерларга байланышыңыз, кабарлашыңыз. Биздин каналды күзөтүп туруңуз. Эгер сизге үй керек болот турган болсо, ушул эле номерге байлансаңыз, сиздин табитиңиздеги үйлөрдү таап берүүгө толугу менен дайынбыз.